үчүн азыр биздин максатыбыз, ушул сабактын максаты, биздин сезимдердин шкаласы жашоодо ката кетирбеш үчүн биз кайсы абалда болушубуз керек деген шкаланы өтүп атабыз. Эми бул коркуу сезиминен кийин эмне дагы кандай сезимдер бар? Ушу коркуунун эле жанында бир сезим бар. Коркуу сезими болгондо биз эмне кыла баштадык? Жалган айттык да. Жалган айта баштадык. Эптеп эле ушуларды алдап, ушулардын көзүн боёп, ушуларды эме кылып эле эптеп ушул ситуациядан чыгып кетиш керек. Ушунун эле коркоктуктун эле бир эмеси бул жерде эмне болуп калат? Бул жер ошол алдыңда карап турганын баардыгы ким көрүнөт? Душман көрүнөт. Алар душман да. Көзүң ала качып, алар жек көрүү болот, туура айтып атасың. Жек көрүү башталат, ошолордун баардыгын жек көрүп баштайсың. Сенин булар келип алып эле сени соттоп атат, анан кече эмне сабакка келбей калсам ушинтип атат деп өзүн защита кыла баштайт. Алардын баардыгы душман көрүнүп. Ошондо бул эмне болуп калат? Жек көрүү болсо, мен силерди жаман көрөм деп айтат элеңерди, айта аласыңарбы? Ал ачык жек көрүү. А бул жерде эмне пайда болот? Жашырын жек көрүү пайда болот. Силер аны эжекеңе же болсо ата энеңер мен сени жаман көрөм деп айта албайсыңар. А эгерде ошентип айтсаңар, бул жек көрүү эле болуп калмак. Бул жерде жашырын жек көрүү болуп атат. Жалган айтуудан да башка көп терс мүнөздөр бар. А жерде эмнелер келет? Кытмырлык. Анткени жалган айтыш үчүн бир нерсени придумать этишиң керек да. Анан бул жерде куйтулук болот, алдап салдап, мисал үчүн бирөөнү жаман көрүп атканың сен, мисал үчүн атың ким сенин? Анжелинаны мен жаман көрүп атам ичимен, бирок Анжелина билбей эле койсо экен деп, анткени будан корком да мен. Эртең мага тапшырмасын бербей койсо, көчүртпөй коет, мен Анжелинага айтам, жаман көрүп атканын билгизбейм дагы. Анан Анжелина отурганда акыры анан карап турчу Анжелина деп бунун тетрадын бекитип коем. Бул эжекеден келип аны тапшырмаңды берчи Анжелина, мен билбей калдым десе, тетрадын таппайт бул. Мен үй тапшырмасын жасаган болчумун, кандай тетрадын? Билбейт, бул таппайт. Анан бул дагы эки алат. Анан мен естественно эки алам, анан зато өзүм жалгыз эмес да. Өзүм жалгыз экөөбүз тең эки алып атабыз. Анжелина класстын отличницасы эки алып атат, мен менен кош эки алып атат деп эмне болот? Менде кубаныч. Мен ошундай кылып Анжелинаны алып алдым дагы эмне болуп атат? Мен кубанып атам ичимде. Мен өзүмчө бир бактылуумун да. Бактылуу болот. Анжелина эмне болуп калды? Анжелина өзү жасаган, өзүнүн үйүндө жасаган тапшырмасын таап бере албайт. Анан сабак бүткөндөн кийин мен акырын бул жерге коюп коем. Мен ачык, мен буну Анжелина отличник болсоң эмне болуптур? Мен баары жаман окусам деле деп мынтип айта албайм, ачык айта албайм. А мен ичимен эме болдум да, мен кандай подлоштор жасайм, чтобы Анжелина капы болсун, Анжелинанын сабактан эки алып калсын, Анжелина тиги жерде кетип барат, жыгылып калсын. Мен ичимден, эгер ачык жек көрсөм, мен сени жаман көрөм деп коюп кетип калмакмын. А мен ачык айта албайм. Айта албастан Анжелинанын бүт жашоосуна бар тетрадын бекитип коем, үйүнө барып, телефондон ар кандай смстерди жөнөтөм, өзүм ата эмес, менен скрытый номерлер менен. Именно ошол моментте ата энеси билип калсын деп ар нерселерди жасайм. Бунун жашоосунда эмне болот? Неприятности башталат. А мен ага сүйүнөм. Мен ошого сүйүнүп атам. Бул эмне болуп атат? Эки жүздүүлүк, көрө албастык. Ушул эми жашыруун жек көрүүнүн ичинде эмне жүрөт? Көрө албастык, эки жүздүүлүк, ичи тарлык, кара мүртөздүк. Ошонун баардыгы жашыруун жек көрүүнүн ичинде. Бул коркуунун эле, мен корком да, Анжелина мага тапшырмасын бербей койсун, эртең кыздарга кошулуп мени ээрчитип барбай койбосун деп, мен ачык айтпастан аны акырын жасайм. Бул да коркуп атам. Корккондон кийин пайда болгон мына эмне болуп атат? Жашыруу. Корккондо балдар ата энесине корккондон жалгандарды айта баштайт. Ачык эле айтып, балдар менен төртөө болуп ошол жерде ойнодук эле. Телефондон келе албады. 9:30, 10 болуп кеткен билбей калышты ойноп отурушуп. Анан каякта жүрөсүң 10го чейин десем эмне дейт? Тапшырманы кыйратып жазып келди. Каякта тапшырма жазады? Ошондой болуп корккондо алар эмне кылышат? Жалгандарды айта баштайт. Ошол сыяктуу бул корккон менен экөө бирдей, жакын жайгашкан, экөөнүн айырмасы жок. Коркконуман мен жамандык жасай баштайм, чтобы ол билбесин. Жашыруун жек көрүү пайда болот. Бул жерде дагы биз эмне болот экенбиз? Бул абалда турганда биз жашообуз үчүн туура чечим кабыл ала албайбыз. Силер кантип бул ачуулануунун деле өзүнүн түрлөрү болот, Ачуулануу бул убактылуу ачуулануу, анан постоянно эле
постоянно ачууланып жүрсөң, саатыңыз канча болду эже десе, барчынарка да. Элестетсеңер, постоянно дайыма жашоосунун баары ачуулануу болуп жүрсө, жолдо кетип бараттыр, эжеке тыйныңыз түшүп калса, ал эмне кыласың? Таки да, ошо жакшылык кылайын деп бирөөлөр жөн эле сүйлөп атса деле, ошондо кыжырданып, ачууланып жүрөт. Эгерде ар дайым ачууланып жүргөн болсо, эмне туура чечим кабыл алабы? Кабыл албайт. Ошон үчүн эмне дейт? Ачууланган убагыңда эч качан туура чечим кабыл алба, эч кимге сүйлөбө. Ачууланып аткан убакта өзү үч эле адам туура чындыкты айтат деп коюшат да. Ичип алган адам, мас болгон адам мындай состояниеде оозуна келгенин айтып берет, правильно? Оозуна эмне келсе ошону айтып берет. Ачууланып атканда, ошондой эме кылып атканда дагы сүйлөп кое берет. Ал талдабайт, мен бунун көңүлүн оорутамбы, бул менин жакын адамбы, бул менин апамбы, атамбы, бул менин агайымбы деп эстейт. Эмне кылат? Бул состояниеде туура эмес сүйлөйт. Анан кийин туура чечим кабыл алуу жөнүндө да сөз болбош керек. Демек, бул абалда дагы эмне кылабыз биз? Туура чечим кабыл ала албайбыз. Бул абалда дагы. Андан кийин дагы бир абал бар. Бул антагонизм деп коет. Жамгыр жаап атат, аба сонун болуп чаң басылып калды, жүр эшикке чыгып бир басып келеличи десе. Суу болуп атса, ботинкем менен суу өтүп атса, каяктагын айтасың да, барбайм дейт. Болуптур. Анан бир аздан кийин күн жылып калды, жүр эме кылып келе десе, мен чарчап атам, барбайм. Эмнени айтса дагы эмнеге кылат? Каршы, тежик деп коет бизде, кыргызда. Жөн эле басып барып кел, тежик деп коет, андан кийин кырсык сүйлөйт да. Жүр кеттикчи, барып келели десе, барбайм. Андан кийин, бүгүн жүр экөөбүз мына кинону көрөлү, мен көрдүм, аябай жакшы экен. Көрдүңбү? Жактыбы сага? Болду, эми көрө бер. Дальше. Анын экинчи сериясын экөөбүз чогуу көрөлүчү, мен биринчисин айтып берем. Ар дайым эмне кылат? Ал тескери сүйлөп, ар дайым аларды бир нерсени айтсаң деле билип турат, ошол жакшы экен. Бирок сөзсүз эмне кылыш керек? Каршы сүйлөш керек. Качан болсо деле, эми азыр жүр чогуу барып келебиз да, билет ошо чогуу барарын деле. Анан жүр кет чогуу барасыз. Бара бер, мен аркаңа барып калам. Ошондойлор көп болот. Ошол сыяктуу билип турса дагы, бул туура эле болуп атат десе дагы, өзүнүн эгосун, өзүнүн эмесин жоготсо, мен барбайм. Мага жакпайт. Хотя жамгыр жаабаса, гүлдөр гүлдөп атса, жүр эшикке чык, мага жакпайт. Анын көрүшчө кыш болсо, жылуу печканын түбүндө отурат эле, эшикке чыкпай. Анан жамгыр жаап атса, же болбосо күн жакшына болуп тийип турса деле, сазырап күн катуу тийип атат, бале болду, нормальный жашоо болбой турган болду. Эч нерсе жакпайт андай адамдар. Наалый берет да, наалый берет, эч нерсе жакпайт. Бардык нерсеге каршы сүйлөп, наалып үйрөнүп калган. Андан башка эч неме кыла албайт. Бул ушул антагонизм абалында Айзада туура чечимди айтып атат, анын оюндагысын эле айтып атат да, айтып атса деле ушу Айзатага кошулуп калам банан деп туруп, анан кийин башка чечим кабыл алып калат да. Эч нерсе кылгысы келбейт, эч нерсе кылбай эле, от безделия, кылар иши жок, саларга кушу жок деген абал да. Эч нерсе кылгысы келбейт, жалкоолук бир чети, эч нерсе кызыгуусу жок, эч нерсеге кызыкпайт, эч нерсеге мындай интерес жок да. Ошон эми жалкоолук, кызыгуусу жок, зеригүү деген да туура эмес болуп. Бизде скука деп коет эми орусда. Бекерчилик негизгиси жалкоолук эле болот. Жалкоолонуп отурса, жалкоолонуп отурса, бир кандайдыр бир туура чечим кабыл алабы. Эгер ал туура чечимди барып аны эшикти жыйнаш керек, ошол туура чечим болот. Аны качан жыйнайм мен, койчу. Туура чечим кабыл ала алабы ушул бекерчилик болгон убакытта? Туура чечим кабыл ала албайт. Бекер ушундай зергип отурган убакта туура чечим кабыл алышы кыйын болот. Консерватизм деп коет. Бул ким түшүнөт? Консервирование деген эмне? Биз огурчуларды, помидор бекитип, аларды эмне кылабыз? Анын эмеси сактайбыз, бузулуп кетүүдөн сактоо. Улуттук принциптерди, үй бүлөлүк принциптерди жоготпой, консерватизм ошол болуп калат. Консерватизм болгондо, мисалы консервация болгондо банкага биз помидорду бузулбай сакталышы керек. Малинаны, вишняны. Ошол сыяктуу бул жерде консерватизм деген дагы бир абал бар. Анан буну кыргызча эмне деп коет? Эл эмне дейт деген жер бар. Эл эмне дейт, кокуй деген жер бар. Бул консерватизмди ошентип которуп койсо болот. Эл эмне дейт, кокуй деген бир жер бар. Ушундай убакытта биз туура чечим кабыл алабызбы? Бул жерде башкалардын оюна зависимый болобуз.
Бул консерватизмдин жакшы жактары да бар, жаман жактары бар, бирок бул жерде бул кыргыздардын эң эмеси ушул эл эмне дейт, кокуй деген жери бар. Азыр эгерде силерде ушул убакытта силер бир көз каранды болуп бир телефонду көрүп отурасыңар, ойноп атасыңар телефондо. Fireware дегенби, кандай оюнуңар бар? Фейфар. Ошону ойноп атсаңар, бардыгар ойноп атканда тамак ичип ал ысыгында дейт, столго коюп койду, даярдап койду. Тамак муздай берсин. А зато оюнду бүтүрүш керек. Бул жерде эмне болуп калат? Бул баш отуңар менен ошол жака кирип кеттиңер. Баш оту менен берилүү дейт. Көз карандылык болуп калат. Сен телефонду ойноп атканда, жүр сага барып кроссовка алып берейин, жүр десе, барбайм, албайм, азыр муну бүтүрүп алайын, анан кече кроссовка алдырып албай дейсиңер, туурабы? Ошондой болуп калат. Ошондо көз карандылык, сериал көрүп аткан моментте силерди чакырып калса, уф дейсиңер дагы, ана мейли барбай эле коеюнчу дейсиңер, барбай коесуңар. Ошо менен эмне болуп калат? Бул көз каранды болуп турган убакта туура чечим кабыл ала аласыңарбы? Алдындагы кабыл ала албайсыңар. Бардыңар көңүлүңөр ачылганда эмне боласыңар? Каткырып күлүү, көңүлдүү шаттуулук, анан кийин бул жерде дагы кандай жыргап деп коесуңар, жыргалчылык болуп калат, жыргоо болуп калат, жыргап отурасыңар, каткырып күлүп, бирөө ошондой моментте кандай болот, жөн эле бир кичинекей сөз айтып койсо, баарыңар каткырып күлө бересиңер, ошого деле күлө бересиңер. Ал убакта эгерде башка убакта мындай коркуп турган убакта ошол сөздү айтса, күлө аласыңарбы? Жок, ушул абалыңарда ошол анекдотко күлө аласыңар, күлө албайсыңар. А бул жерде жыргоо деген өзүнчө бир силердин сезимдердин бир ошондой абалы болот. Бардык нерселерди туура кабыл аласыңар. Анан силерди өтө мынандай көңүлүңөр ачылып турат. Анан ошон үчүн ар дайым ата энеңерден кайсы убакта акча сурайсыңар? Настроениясы жакшы. Настроениясы жакшы болуп турганда берчи десе, башка убакта бербейт эле. Анан ошол убакта эмне кылат? Мейличим алып кел. Апа, мен ошол жака барып келейинчи деп кайсы убакта сурайсыңар? Ошентип жыргап, каткырып күлүп, көңүл ачыктык деп койсок болот, көңүл шаттуулук, Анан дагы эң акыркысы, эң туура чечим кабыл ала турган жер мына бул жер. Энтузиазм деп коет. Бул кандай сезим? Энтузиазм деген бийиктикти багындыруу, бир ийгиликке жетүү, бир задачаны, мисалы үчүн силер бир кандай бир задачаны самостоятельно математикадан бир задачаны өзүңөр чыгарсаңар, бул өзүңөрдүн эмгегиңер. Биринчи иштеп тапкан акчаң 50 сом иштеп таптың, биринчи акча. Ошого кандай эме болот? Ошол убактагы сенин абалың. Ошон үчүн ар дайым биз мектептерге домашний заданияны мугалимдер эмне үчүн домашний задание берет? Өз алдынча окуучу бала болобу өз алдынча жасайт ошол ишти. Ошону жасагандан кийин эмнеге жетишет? Ушул абалга жетет. Кичинекей бала болобу, чоң бала болобу, чоң адам болобу, ким болсо дагы ушул абалга жеткенде ал эмне болот? Бир бийиктикти багынткандай, бир бийиктикти багынтып, анан кийин ошол эмени кийин ош туура чечим кабыл алат. Анткени ал бул бүттү, аны дагы ушундай бир эмен задача чыгарсам дейт, дагы көп нерселерди изилдегенге акыбал жетет дагы. Ушул моментте бул бийиктикти багындырган убакытта бул туура чечим кабыл алат. Кандай бактылуусуң. Ошон үчүн көпчүлүк эмелер бар, туристтер бар, ошо бийиктикке чыгып, Эверестти багындырып, анан өзүнүн бийиктигин багындыргысы келет. Ал деген өзүнө бир жашоого бир дагы бир туура чечим кабыл алабы же кандай эме кылса энтузиазмды ойготуш керек. А силер энтузиазмды кантип ойготосуңар? Эртең бир мен Джон Кеха жөнүндө айтып бердимби? Ошонун 3 YouTube каналынан 3-өн 4-өнү көрөсүңөр дагы, мындай болот турбайбы деп, ошол нерсени билесиңер. Эртең законодательный налоговый кодекс болсо, закондордун ичинен бир өзүңөргө пайдалуу бир эмени таап алсаңар, оказывается закон мындай турбайбы, мыйзамда ушундай жазылган турбайбы? Болбосо Айтматовдун дагы бир китебин окуп атып, мен мурда окуганда мындай эмес түшүнгөн эмес турбаймынбы? Азыр ушуларны түшүндүм деген сезимдерге келесиңер. Ошон үчүн ар дайым китеп окуп, задачаларды өзүңөр чыгарсаңар, кандай бир нерсени, мисалы үчүн программалар көп программалар бар. Өзүңөрдө деле ойноп атканда бир уровеньден экинчи уровеньге жеткенде кандай энтузиазм болот, туурабы? Ал дагы өзүнчө эме. Бирок эгерде жашооңарда ар дайым бир чечим кабыл алып атканда, же болбосо бир мен ушуну багындырам деп чечим кабыл алып атканда ойлонушуңар керек. Ар дайым мына абалда жүргөнгө умтулуш керек.
Күнүгө бир жаңы нерсени үйрөнүп турсаңар, жаңы нерсени кабыл алып турсаңар, жаңы бир нерсени, жаңы эч нерсе таба албаса задачалар чыгарып, каждый раз 3 задачадан чыгар. 4-класстын задачасын чыгарыш оңой эле да. Өзүң алдыңча ал дагы чыгарып ташта. Жакшы көйнөк кийип келип атып, алтын тагынып алды, крутой тачка минип жүрө, сага баары бир. Анткени сенин эмнең бар? Уже ийгилигиң бар, жетишкендигиң бар. Сен көп нерсени багынтып койгонсуң ага караганда. Сен өзүң даже ага теңегиң да келбейт. Анткени сен ал билбеген деңгээлди эмне кылдың? Билесиң. Ошол деңгээлге жетиш үчүн, а сен бул деңгээлде кандайсың? Ар дайым бактылуусуң. Анан бактылуу болгула. Мен лекциям бүттү. Саламатсыздарбы, мен атым Сейденова Алина, мен номер 78 мектеп гимназиясынын 10 класстын окуучусумун. Бүгүнкү лекция мага көптөгөн чоң таасир тийгизди. Биринчи орунда бул менин өзүмдүн жан дүйнөмдөгү сезимдерди биле алдым, жана кандай убакта мен кандай сезимдерди сезип жатканымды билдим. Жана бул менин кийинки ийгиликтериме жана чечим чыгарууда көптөгөн таасирлерин тийгизет деген ойдомун. Саламатсыздарбы, мен номер 78 мектеп гимназиясынын 10-Т класстын окуучусу Жамбулканов Элдияр. Бүгүн бизге кымбат эже келип өзүнүн лекциясын сабагын өтүп кетти. Мен бул сабактан өзүмө жакшы нерселерди өзүмө кабыл алдым. Биринчилерден биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздүн эмоциональный состояниясын өзүбүзгө биле алдык. Бул да мага бир чоң таасирин тийгизди. Ушу кымбат эженин бүгүнкү бизге өткөн сабагы мен кийинки өзүмдүн өнүгүп өсүүмдө чоң жардамын берет деген тилектемин. Саламатсыздарбы, мен атым Жолчуева Анжелина. Мен бүгүнкү сабакта адамдын төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин кандай маанайда, кандай абалда болорун билдим. Бүгүнкү сабак көп нерселерди билдим. Жана ошондой эле адамдын жашоосунда кандай абалда болот, кандай маанайда болгонун билдим. Чоң рахмат.